Азыр тилекке каршы элдин нааразычылыгын ким тудурду? Могу негизи Кыргызстандагы баш аламандык ким аркасы менен келди? Албетте Боршайкомдун ишмердүүлүгү. Боршайком мүчөлөрү тилекке каршы өзүңөр көрдүңөр, эгер саясий партиялар одоно мыйзам бузуп, добуштарды сатып алуу, 40 000 сом, 50 000 сом, 100 000 сомду таркатып, 300 000 сомго чейин айтылып атты, мисалы интернеттегичи. Андан кийин анын баарына көз жумуп, укук органдарына жөнөтүп койдук деген иши болуп, эч кандай чара көргөн жок. Анан форма 2 боюнча мынакей чогуу биз көтөрүп чыктык го. Мен силер менен журналисттер менен чогуу барып 1 ай мурун айттым, токтотолу. Боршайкомдун мыйзам боюнча ушул төмөндө турган комиссиялардын чечимин жокко чыгарган укугу бар. Ошол биздин элдин 200 күндө келип катталган учурларын тез арада тактайлы. Андан кийин эгерде мисалы Бишкекке сокулуктан келип катталса, же тиги Новопокровка, Новополкадан келип каттаганда эмне алып койсок болбойт беле? Тазаласак болот эле да. Анан тилекке каршы ага да көңүл бурбашты. Аны да жаап салышты. Атыр Болотбековна дайте факты деп, анын баарыгы элдин баары көрүп турду. Анан саясий партиялардын тең атаандаштыгы болгон жок. Журналисттердин укуктары бузулду, цензура болду. Анан албетте мындай ызчуулар менен бараткан Боршайкомго эч ким ишенбек эмес. Анан кийин азыр жаңылаңгыла кеткиле десе кетпейбиз, биз сонун иштеп бердик, бизге күнөө жок деп атышпайбы? Ошол себептен азыр деле мынакей кайрадан эле ошол эле мени каралоо, кодулоо, кайтадан эле жаап жашырып иштөө, мисалы мына биздин региондор азыр документтерин тапшырып атышат. Бүгүн 12-ге кечүү чыгышкан экен, мага болсо 11-де чалып айтышты, Атыр Болотбековна биз региондорду чакырдык элек деп. Ошол да өзү же иштебейт так, же иштей турган адамдарга жол бербейт да. Ачык борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарын канча талап кылдым ачык болсун деп. Ошол онлайн трансляция, мен кылган онлайн трансляцияны сотка менен кылгысы келбей койду килтеген мамлекеттик орган. Турабы? Жок эле дегендечи. Анан эч кандай аракет болбогондон кийин кайрадан булар аракет кылбайт. Кайра эле ушул курам калып, ушундай иш менен алып бара берсе, бармак басты, көз кысты болуп эле ар бир нерсени жашырып. Айтып койт го кыргыздар өлүм менен орун жашырсаң өлүм ашкере кылат деп. Кайрадан элди чабыштырганга алып барышат. Мындай иш аракеттер менен башкача иштей алышпайт.